жардам сурайбыз кыргыз элинен. Жардамга аябагыла кыргыз элим. Бир уул бир кызым бар. Уже бир жерден катып атканда могу көкүрөктү эмени кысып атат азырчы. Бул дем алуусу. Жүрөк кысылып атат могу жерде. Карагачы могу катуулугунчу. Аксы районунун тургуну 2 баланын атасы. 38 жаштагы Тагайбек Өскөнбаев боор оорусунан жабыркап келет. Учурда абалы күн сайын оорлошуп, өмүрү ооруканада өтүп жатат. Дарыгерлер аны тез арада боорун алмаштырбаса өмүрү коркунучта экендигин айткан. Карапайым үй бүлөнүн каражаты жок болгондуктан кайрымдуу элден жардам суроого аргасыз. Аз да болсо салым кошуп, бир өмүрдүн сакталып калуусуна себепкер болуңуз. Иштин шишигеничи достор, мекендештер. Карагалачы могу азыр көкүрөккө чейин тебиптир да, могу суу эмнече суу көкүрөккө чейин. Эми бир аз болсо дагы ичибиз биртке көп турса, канчалык адамга кыйынчылык жаратат. А могу жерде Тагайбектин оогул абалы мындай достор, чындыгында могу кол менен азырчы кармаганда могу катуу да, аябай катуу. Карагалачы. Бул уже бир жерден катып атканда могу көкүрөктү эмени кысып атат азырчы. Бул дем алуусу. Жүрөк кысылып атат могу жерде. Карагалачы могу катуулугунчу. Ошон үчүн достор, могу жердеги акыбал өтө оор достор. Чындыгында аябай мындай сөз менен жеткизиш кыйын болуп атат да, могу маселеничи. Анан ошон үчүн колдон келишинче бүттүн шишиктерин карагачы, бүт шишик ушунчалык тарап атат экен да азыр денегечи. Ошон үчүн муну азыр эртерээк Кыргызстандан алып чыгып кетиш керек дейм, бир туугандар, достор, мекендештер. Колдон келишинче аракет кылып анан кайдыгер карабагылачы иши кимиңер болсоңор да көрсөңөр, мындай чыныгы кыргыздын уулдары, кыздары, мындай адамгерчиликти бекем карманган, акыретти ойлогон адамдардын жардамы бул жерден сөзсүз керек.